Шалақылық деп есептеймін мен. Biz alар sunuş berбесе, biz аны бекитүүгө, өзгөрүүгө укуктуу эмеспиз. 15 күндө эмнени карабадыңыз анда? Сизге түшкөн катты билбейсиз. Анткени айыл өкмөтү кайра чакыртып алыптыр. Причем айыл өкмөт, сиз менин катыма жооп бербей атасыз. Рахмат. Нуржан Кармабековна. Бул эми шайлоо боюнча доклад кылган иште боюнча айттыңыз. Негизи сиздердин эң негизги иштердин бири бул ошол шайлоо өтүү үчүн участкаларды түзүү. Мыйзам негизинде. Мен сизге 9 апрель күнү атайын кат менен кайрылдым. Өзгөн районундагы Ири Суу айыл өкмөтүнүн участкасында ушул шайлоону өткөрүү боюнча участкаларды түзүү мыйзам бузуу менен болуптур. Жанагы 40 километр алыста турган чек арасы бир эмес айылдарды бириктирип бир участка кылып коюштур. Ушуга тез арада ушул тактап карап чыгыңыздар. Могу шайлоонун алдында деп суранган элем. Тилекке каршы сиз тараптан эч кандай реакция болбоду да. Мен сиздин арызыңызды көрүп турмун, карап көрөлү, сиздин арызыңызды өзгөчө. Анткени шайлоо округ боюнча беле же шайлоо участка боюнча беле? Участкасы боюнча. Участка болчу мындайда мына бул Атайырдын алкагында 3-4 участка бириктирилип, бир айыл башчы коюлган. Даже ошону карабай, кандайдыр бирөөнүн кызыкчылыгында ушул кичинекей участокты бир 40 километр алыстагы бир айылга кошуп атышат да. Муну териштирилбегендигине бирөө жооп бериш керек. Эгерде ошол райондогу сиздин жооптуу кызматкерлер эл кайрылса дагы ушул маселеге карабагандан кийин алар аргасыдан мага кайрылышкан. Могул жерде менин кайрылуумда мына бир көптөгөн кишилердин фамилиясы, телефондору менен арыз атайын жазылган. Мен сизге жолдоп суранган элем ушул маселеге көңүл бурууну. Тилекке каршы мына азыр айтасыз окуй элекмин деп. Кандайча бул? 9 октябрдагы мен катым окуй элексизби? Бүгүн 24 октябрь. Улубек Зулпукарович, азыр мыйзам өзгөрүлгөндө мурда мисалы шайлоо округтар ошо аймактык шайлоо комиссия тарабынан жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын катышуусу менен аныкталат жана сунушталат деген норма болчу. Азыр жергиликтүү өз алынча башкаруу органдар тыгыз байланышта жарандар менен иштейт деп, ошол азыр округтар жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын сунушунун негизинде аныкталат деген норма киргизилген да, ошо жайында. Демек биз кабыл алабыз сунуштарды. Ал жерде 10 подпись турат да, ошо биз дайыма ушундай талаш тартыш болгон учурду өзгөчө карайбыз да. Бирок ушул сиз айткан округ боюнча бизге бир мага маалымат жетпептир. Мен тактап карап көрөйүн. Мен суранбайм, талап кылам. Ошол райондук комиссиянын жетекчилерин жоопко тартыңыз. Дагы бир жолу кайталап кетет элем, өз алынча башкаруу органдарынын сунушунун негизинде аныкталат деп турат. Азыр аймактык шайлоо комиссиялар аны кабыл алып гана бекитет. Процедурный биринчи микрофон. Нуржан Кармабековна, жогорку кеңештин депутатынын кайрылуусун 15 күндөн бери сиз көңүл буруп албагандыгыңыз, мен ойлойм бул ушул шайлоого болгон шалакылык деп эсептейм мен. Экинчиси, эгерде ошол жергиликтүү райондук жетекчилер сиз койгон атайын аймактык бар да жетекчилер. Эми айыл өкмөт берди деп эле жеринде барып текшербей ишти кыла беришеби? Эмне үчүн арызды карашкан эмес жергиликтүү элдин арызын? Эмне ушундай жол берилген? Комиссия мындай 5-6 айылды аттап өтүп бир немеге биритилиш мүмкүн эмес да булчу. Такыр бир
мыйзамга дал келбеген көрүнүштөрдү ошол жердеги жергиликтүү бийлик сунуш кылды деп эле анан кийин бекитип жогоруга жибере береби бардыгы. Мен ошол мыйзам бузууну ошол оңдоо үчүн сизге кайрылгам мен. Мүмкүнчүлүк бар болчу 17 октябрга чейин үгүт иштери башталгычаңды. Айылдык кеңешке эч кандай неме жок, көрсөтүлгөн немелергечи. Жалпы ошол айылдык элдердин кайрылуусу тилекке каршы мына сиздин каралбастан калып кетти. Эмне сиздин Жылкыбаев Узар, өзгөндөгү Даминовдор менин кайрылуумду сизге айтышкан жокпу? Сизге кат жазгандан кийин аларга да жибергенмин копияларын атайын. Ири суу айыл өкмөтү боюнчабы, Улукбек Зулукбаевич? Вот азыр мага маалымат берип атышат, айыл өкмөтү карап, арыз кароодон баш тарткан депчи, кийинки шайлоодо карайлы деп жооп бериптир да. Биз алар сунуш бербесе, биз аны бекитүүгө, өзгөрүүгө укуктуу эмеспиз. Мен сизге айтып кеттим, азыр ыйгарым укуктар өзгөргөн. Сиз көңүл буруп караңыз, эгерде даже мыйзам бузулуп түзүлгөн болсо дагы, ушундай болгон болсо, мен анда билбейм, бүт Кыргызстан боюнча эмне болуп атат. Жок, Кыргызстан боюнча баары жакшы эле болуп атат. Канча жакшы болот? Мен кичинекей бир участактын мисалында көрүп атам мен. Эч кандай сиздер эч кандай бузулган, мен карап чыгып, тактап сизге айтып берейин, бузулдубу же бузулган эмеспи ал жерде. 15 күндө эмнени карабадыңыз анда? Сизге түшкөн катты билбейсиз. Анткени айыл өкмөтү кайра чакыртып алыптыр. Баш тартып. Причем айыл өкмөт, сиз менин катыма жооп бербей атасыз. Арызды калтырыңыз деп өзү сураныптыр. Мен түшүнбөй атам. Урматтуу депутаттар, мына азыр биз отчетун карап атабыз. Даже катты түшкөнүн билбейт бул жетекчи. Депутаттын катынын. Бул не деген? Эмнени карап атабыз биз анда? Конкреттүү мыйзам бузууну айтсам, сиз менен айтышып атасыз бул жерде. Мыйзам бузуу деп мен ойлойм, баа берүү үчүн мен карап чыгыш керек мындай. Кечирип коет, сиз окуп алсаңыз эчтекени анан кийин. Дагы азыр мыйзам бузууду айта албайм дейсиз. Урматтуу депутаттар, Нуржан Карманбековна ордунан жооп берсе каршы болбойсуздарбы? Нуржан Карманбековна, отуруп жооп бериңиздер.